Вьетнамда жүрөм мен азыр. Ушул Вьетнамга келип бир кызыктуу бир окуяга туш болдук. Мына менин жанымда Болот деген бир зыңкыйган кыргыздын кыран уулу деп деле айтып койсок болот. Көрүп, биздин апаларыбызды көрүп, жүгүрүп, чуркап келип, ой, биздин элечекчен апалар жүрүп турбайбы депчи, бизди таң калтырды. Мындайча айтканда, ушул Вьетнамга келип кыргызча сүйлөгөн ушундай Болот деген баланы жолуктурабыз деп уктасак дагы түшүнүккө кирген эмес. Анан апалар айтып калды, биз менен келген мына чыгармачыл топ болот айтып калды. Сиздин жана кыйырда кыргыздар деген автордук көрсөтүүңүз бар эмес беле? Ошол Японияга, Кытайга, жер Европага чейин барып келдиңиз эле. Анан ушунча келип, эми Болоттон интервью албай кетсеңиз болбойт эже. Сөзсүз түрдө алышыңыз керек деп, анан кийин мына Кудай буйрса, ошол ойлогон максатыбызга мына бүгүн жетип атабыз болот. Эми менин айтып бергениме караганда, сенин айтканың кызыктуу болот. Өзүң жөнүндө тааныштырып кет, аты жөнүңдү толук айт, Кыргызстандын кайсы жеринен болосуң, канча жаштасың дегендей кепти ушундан баштайлы. Анан кийин суроолор болот, анан ошого жооп бере бересиң. Кеттик. Саламатсызбы дагы бир жолу. Менин атым Болот, фамилиям Акимбаев. Өзүм төрөлгөн жерим, атамдын жери Казарман. Казарман айылы Тогуз-Торо району. Ошол жакта төрөлүп, анан кийин биз шаар жакка көчкөнбүз. Шаарда болсо ошол кайсы жылдар болуп атат? 2099-жылдары болуп атат. 99-жылдары көчүп, ошо 2000-жылы мен Беловодский айылында средняя школа номер 2 деп ошо жака 1-класска ошол жака баргам. Түйүң негизи Тогуз-Торолук. Түйүң негизи Тогуз-Торолуктар көрүп атасыңарбы? Мына сенин балаңар болот. Мондай жалындуусук салам деп бар дагы салам айтып кой. Саламатсызбы. Ошо анан атам жашы өзү өтүп кеткенден кийин ошо биз Токмокко көчүп, тай жагыма жакын болуп, ошо тай жагымда көп чоңоюп калдым да. Анан өзүм Токмоктон болот. Апам негизи өзү апам Корумдудан. Тосор, Корумду, ошо көлдөн да. Мен болсо Токмокто чоңоюп, Токмокто өсүп, эметип калып, Токмокто чоңоюп калдым да. Ошон үчүн бир таанышканда, эметкенде мен өзүмдү токмоктук деп көп айтам. Казарманда ошо кеткен боюнча Казарманга ошончо бара элекмин. Токмокту өзүм жакшы көрөм, чоңойгон жерим деп эметем. Мектепти да ошо Токмоктон бүттүм. Мектепти болсо ошо 9-чу микрорайондогу 9-чу орто мектебинен бүтүрдүм. Чыңгыз Айтматов атындагы. Ошол жакта мугалимдер дагы мага мындай особый внимание кылышчу болот. Ошо окуйм деп атат, эметем деп атат деп там бирдемкени түшүнүп, эметпей айтсам келип сабактан кийин даже калып ошо эжейден сурап эметкенде көп айтып беришчү. Ошо Алайбек Махмудович деген агайыбыз, биздин агайыбыз болчу, мектептин да директору болчу. Ошол агай мага өз баласындай көрүп, мындай көп көңүл бурчу. Ошол агай дагы мындай Болот окуйт, Болот эметет деп мен Болоттун колунан келет. 9-класстан мектептен кетем дегенде агай болсо мамамды чакырып, апамды чакырып айткан, балаңарды мектептен алып кетпегиле, окуйм деп атат, эметет деп кой 11-ди бүтсүн деп кой бергиси келбей, ошо эметкен, ошентип болбой эле 9-класстан кетип калган. Анан 9-класстан кетип, менин классташтарым ошо 11-чини бүтүп атканда мен биринчи жолу чет мамлекетке чыгып кеткем, иштеймин деп. Бишкекке келбей эле, дароо эле чет өлкөгө иштейм деп эле кетип калдым. Иштейм деп эле кетип. Ошо кайсы мамлекетке бардың? Турцияда. Турцияда иштедик. Бизди как стажер сыяктуу жөнөттү. Барып иштегенде болсо ошо туристический компанияга түштүм. Пегас деген компанияда гид болуп иштеп, келинчегим менен ошол жактан таанышып, анан экөөбүз болсо экөөбүз эле кыргыз болуп калдык да. Анан экөөбүз бири-бирибизге жардам беришели, бири-бирибизди коргойлуу деп, колдойлуу деп эметип
чогуу иштеп жүрдүк. Анан түркчө билчүсүң да? Же түркчө үйрөндүңбү жок. кийин? Түрк тили бизге оңой берилди. Келинчегим түрк тилин окуган. Түркчө биз кандай кыргызча сүйлөсөк, түркчө ошондой эле сүйлөйт. Ооба. Мен көбүнчө англис тилин окудум. Анан Турцияда иштеп жүргөндө ошо мен турецкийди башым эле үйрөндүм. Биздин тилге жакын, окшош экен. Анан келинчегим дагы болсо ушинтип мындай деп жардам берип, ошо үйрөтүп эметип жүрдү. Англискийди болсо өзүм эле жаш кезимден кызыкчумун. Та жеңем ошо мени болсо үйрөтчү англиски. Мектепте окуп жүргөндө эле билчү тургайсың, база бар болчу турбайбы? Ошентип анан иштеп эметкенде болсо ошентип. Ошол тиги Турцияда канча жыл иштеп калдыңар? Турцияда биз 2 жыл иштедик. 2 жыл дегенде 2 сезон да. Биз, например, апрель май менен барабыз, октябрь ноябрь менен кайтабыз да. Бишкекке келип каласың. Бирок бизде болсо келинчегим биринчи жылы барбайм деп окуусуна карап эме Бишкекке кетти. Мени болсо жакшы иштейт экенсиң, тилдерди билет экенсиң, жумушка так экенсиң деп мени болсо ошо 2012-жылы Вьетнамга жөнөтүшкөн контракт боюнча. Турфирма жөнөткөн. Ошондо эле мен 2012-жылы бияка келип, ошо биякта Пегас компаниясында эме болуп иштегем. Өкүл болуп. Экскурсионный гид болуп жана экскурсияларга алып барып, эме айтып берип ошентип иштегем. Ошо боюнча анан калып калдыңбы буякта? Жок. Анан мен 2012 келип, 2013 кайда Турцияга барып, ошо анан кийин аякта 1 сезон иштеп бүткөндөн кийин келинчегим дагы болсо мен дагы бул жылы кышкыга башка мамлекетке барып иштейм деп эметти. Анан андай болсо деп экөөбүз билген деле эмеспиз кайсы мамлекетке жөнөтөт экен деп. Анан макул мен деле барып иштей берем деп эметсек, экөөбүздү чогуу Таиландка жөнөтүштү. Таиландда Пукет деген островда, аралда ошол жакта иштедик. 2 жыл иштедик аякта. Ошо аяктан иштеп, уже аяктан дагы жакындадык бири-бирибизге. Жакындап эметкенде ошо үйгө барып баш кошуп алып, үй бүлө куралы, бирде чын айтканда үй бүлө куруп, кичине келечекти ойлонолу, андан көрө биз болсо барып ошо Вьетнамга иштейли. Вьетнам бизге жакты, мындай жашоо турмушу менен, эмеси менен, бизге отношениясы менен биз ошол эле иштеп жүргөндө Камбоджага барып көрдүк, жакын соседний мамлекеттерге барып көрдүк. Вьетнам бизге жакты. Жакканда болсо ошо Вьетнамга эле кайталы деп ошо чечимге келип, баш кошуп алып экөөбүз ошо Вьетнамга кайтып келгенбиз. Эми багы үй бүлө кургандан кийин кичине анча мынча түйшүгү да болот да. Мисалы үчүн жатакана жагы кандай болду ошондо, же квартирада турдуңарбы? Жок, биз ошо бияка келип, ошол эле туристический центрден эме квартира снимать этчүбүз. Квартирабыз болсо турфирма төлөп берип атты? Жок, биз өзүбүз төлөп. Биз уже турфирмадан чыгып, мен иштеп аттым, келинчегим турфирмада эмес болчу. Биз турфирма мага эле эме берет да, жатакана. Мен болсо эми үй бүлөм мен деп мен өзүнчө эметем десем, өзүбүз төлөп, өзүбүз арендага алып иштейт. Бул жагынан да өзүңөр чечкиле деген турбайбы анда, Ошондо эми канча балалуу болуп калдыңар? Азыр 3 балабыз бар. Жакшы. Балдардын баары биякта төрөлүштү? Жок. Балдар болсо Кыргызстанда төрөлүп, анан кийин кичине тыңып жакшы болуп калгандан кайда эле бияка келишибиз. Бияка келип атыңар. Биякта жана атуулукту алууга мүмкүнчүлүктөр болот бекен? Же силер Кыргызстандын эле тиги атуулу боюнча жүрөсүздөрбү? Биз эч качан мындай кызыгып эметип көргөн эмеспиз. Жанагындай гражданство же дагы эмени кандай берет, алат деп. Но биздин даже канча жылдан бери биякта жашап келатабыз. Вьетнамец досторубуз бар, баарыбыз бир эле тең жаштабыз. Биз Кыргызстандан үйлөнүп келдик, бирок биякта ошо вьетнамец дос балдарыбыздын свадьбасына катышып, жакшылыгына катышып, бизде жана бешик той дейт. Алыш бериш кадимкидей эле. Ошондой эмелерине катышып эметип, анан ошо дос балдарыбыз айтат, эми болот сен вьетнамча сүйлөйсүң, окуганды, жазганды үйрөнүп атасың.
Сен там 5 жыл, 10 жылдан ашса, сен жана натурализация дегенге эмеге подавать этсең болот дейт. Бирок биздин тилегибиз, биз кайта турган жерибиз Кыргызстан. Биз Кыргызстанда чоңойдук, эметтеки Кыргызстанды сагынабыз. Демек зарыл деле эмес. Зарыл деле эмес. Биз бияктан мындай временный вид на жительство берет, жана биздин Кыргызстанда ID карта сыяктуу болгон картаны ошо менен эле 2 жылга, 3 жылга алып, ошо менен эле жашайбыз. Анда жеңил экен, жеңил экен. Борики ошо эми тил боюнча бат эле үйрөндүңбү же кыйын бекен? Булардыкы баягы Кытай мененчи, япондор иероглифтер менен жазышат го. Биз ойлогонбуз да ошондойго тамгалары депчи десек, мындай латын менен жазышат экен да. Ошол боюнча да айтып кетсең тарыхына, булар эмне үчүн ошол иероглифтен илгерки ата-бабалар ошондой жазышса керек менимче. Ооба. Азыр Вьетнам тили болсо негизи бизге ор. Вьетнамда болсо даже кандай десем, построение слов деген эме кыска сөздөрдөн турат. Бизде, например, учурашканда саламатсызбы деп учурашабыз да, вьетнамецке ошону кайталачы десең кайтала албайт. Анткени Вьетнамдын эң узун сөзү деген 5 максимум 6 тамгадан турат. Бирок буларды болсо жанагындай 2 тамга, 3 тамга, 2 тамга, 3 тамга болот. Латын буквасынын үстүндө, тамгасынын үстүндө же астында жанагындай значоктору болот, мындай же мындай сызыктары, там запятая сыяктуу эмелер турат. Ошолор звукты определять этет. Ошол звук аркылуу, ошол символ аркылуу бир эме кандай окулушу керек экенин бир сөздү түшүндүрөт. Бирок, например, мисалы бань ми деген бул нан, бань кем деген бул уже торт. Анан кийин ошондой эле тональность менен өзгөрүп бир эле сөз бань деген бир нече 7-8 значениясы бар. Саламатсызбы деген эмне деп айтышат? Синчао. Синчао. Кыска экен, бир 4 туш, 4 тамга менен айтып атырбы? Жакшы экен. Анан эми могу жерде ушул Вьетнам боюнчачы, ушул сен иштетип аткан ашкана бар экен. Аны болсо кочевник деп билишет экен бияктагылардын баарычы. Ошол СНГдан келгендердин баары иши эле мынтип карасак эле кочевникке кеттик деп эле кетип атышат да мындайчы. Биз болсо сага жолугуп калбадыкпы жанагы көчөдөн жолугуп калган үчүн. Таң калгандан кийин деп өзүң чакырып калгандан кийин даам сызбадыкпы. Эми ошол ашканады качан ачтың? Кыйынчылык болдубу же оңой эле болдубу? Баягы башынан турфирмаларда иштеп калган турбайсыңбы? Ошон үчүн же жеңилирээк болдубу? Эми ушул боюнча сүйлөшүп. Жок, 2016 мен бияктан авария болгом. Мотоцикл айдап жүрүп, ошо авария болуп, 2 күн комада жаттым. 2 операция болду. Анан турфирма болсо өзүнө бизди бияка жумушка алып келгенден кийин деп өзүнө полный ответственность алып, ошо жоопкерчиликти алып эме кылышты. Операциянын жанагы андан кийинки реабилитациянын акчасын полностью компания жаап берди. Жаап бергенден болсо эми ошондо биринчи ой ошондо келди. Анда уже улуу кызыбыз бар болчу. Ошолдон баштап биз ойлонуп баштадык. Эми канча жылдан бери туризмде иштедик, өзүбүздүн ишибизди баштап көрөлү деп анан магазин издедик. Башында магазин иштедик, анткени ресторан, кафенин эме сферасын биз билчү эмеспиз. Издеп баштаганда биякта менин астымда Мирбек деген байке Арзу деген кафе ачкан. Анын иши жүрбөй эмете баштаганда болсо Мирбек байке мага кайрылуу кылды. Болот, мына кафени турат, ошону ичинен оборудование эчтеке албайсың, просто аренданы төлөп иштетип көр деди. Биз келинчегим экөөбүз да ойлонуп эми аренданы эле төлөйт экенбиз, алып иштетип көрөлү, баштап көрөлү деп ошо кафени ошодон баштаганбыз. Келинчегим өзүнчө курстарды көрүп, окуп, биякта андай курстар вьетнам тилинде өтөт. Биз болсо онлайн көрүп, онлайн окуп, ошо онлайн катышып эметчибиз. Мен болсо ошо администрация жагына
менеджмент жагына көңүл буруп, мен ошагын өзүм карадым. 2016-дан баштап ошо бизде тандоо турган кандай атты коебуз деп. Анан кийин оюбузга ар кандай аттар келди. Бирок биз өзүбүз тандаганыбыз именно кочевник деп коелу дедик. Анан биздин названиябызда кантип биз ошо Кыргызстанданбыз деп көрсөтөбүз деп кечке ошону ойлонуп, анан кийин келинчегимдин ою келди. Ошо кочевник дегенден оосун болсо кыргыз боз үйдүн түндүгүнөн кылалы деп. Анан ошондон ошол түндүктү ошол жака коюп 2016 22 январда ошо биринчи жолу биз өзүбүздүн ошо названиябызды коюп, ошондон иштеп баштадык. Бисмилла деп тургандан баштадыңар. Демек, Кочевник кафеси, рестораны 2016-жылы Вьетнамда пайда болгон экен, ушинтип айтсак туура болот. Анан мындай элдер кандай кабыл алышты, вьетнамдыктар кандай кабыл, кочевник дегенди билишет. Эми көчмөндөр деп деле коюп койсоңор болмок да. Эмнеге анан көчмөндөр дебей койдуңар? Бизде ошо биз дагы көчмөндөр деп ойлонгонбуз. Чын бизде дагы Instagram биздин баракчабызда ошо комментарийди да окуганбыз. Биз көчмөндөр деп коелу десек, ал убакта бул шаарда болсо туристтер көбүнчө Россиядан, Кытайдан болчу. Анан көчмөндөр десе көбү түшүнбөйт деп. Бизди бияктан колдоп жардам берген ошол эле Пегас компаниясы жардам берди бизге, и биякта вьетнамец дос балдарым жардам берди. Биздин көчмөндөр биз башында аты жок эле иштедик да. Анан ошо вьетнамецтер келгенде болсо эми мындай айтканда, досум, сен эл биле тургандай, эл көнө тургандай, ошондой бир ат деле айтып койчу, биз ошол маяка барсаңар деп совет бергендей бололу деди. Сунуш кылалы дегендей кылышты. Анан вьетнам тилине биздин тил оор, көчмөндөр деп койсок өсү бар, аны дагы айта алышпайт, эметип кыйналышат. Орус туристтерине дагы көчмөндөр деп, алар болсо тамгасын билбей о деп анан айтышат. Анан о деп айтканда кандай десем, көбүрөө мындай туура айтат, туура эмес айтат. Ошол себептен анда кочевник деп коелу деди. Жалпы орустары дагы, казагы дагы баары түшүнө берет. Ооба. Ошондой. Анан бияка турист болуп келгендерчи, мындай мониторингда жүргүзүп атасың да. Ооба. Ошол 16-жылы, мисалы азыр акыркы кыргыздар көбүрөөк келе баштабадыбы? Же ошондо эле келип башташтыбы? Бизде 2019-га чейин кыргыз туристтери жок болчу, аз болчу. Биз кээде мындай эс алууга деп башка мамлекеттерге барабыз. Анан биз Таиландка барып отурганда ошо биз Аралга барганбыз. Аралда отурсак, келинчегим экөөбүз апамды да бияка алып келгем. Апам бияктан жардам берип, ошо кызымды карашып, кызымды апам чоңойтуп берген. Ошентип эметип жүргөндө биз Аралда отурсак кыргызча сүйлөшүп отурганбыз. Отурсак бир кыргыз байке келип, "Аме, силер Кыргызстандансыңарбы?" дегенде бири-бирибизди көрүп алып сүйүнгөнбүз. 2018-жылы кышындасы бир айга эле мындай тестовый деп рейс коюп көрүшкөн. Рейс чын айтканда начар болду. Самолетто 400 орун, бирок 400 орундон 100 киши эле ээледи. Калган орундар бош болуп келип атты. Тестовый болгон үчүн деп ал рейсти алып салышты. 2019 дагы бир коюп көрөлү деп, дагы бир коюп көрүштү. Ал тестовый тоже тестовый болду, бирок ал дагы ошондой эле өттү. Анан ошол маалда кыргыздар бияка келип баштаганда сүйүнгөнбүз. Анткени биз биякта жүргөндө, кандай десем, кыргыздарды көргөндө кадимкидей сүйлөшкүбүз келип, сиз кайсы отельдесиз десем, бул отельде десе, биз кечинде барабыз деп, анан атайын ошол жака барып, мындай сүйлөшүп, эметип, мындай чер жазып, мындай отурганда кадимкидей сүйүнүп алып, деп жакшы настроение менен, маанай менен үйгө кайтчубуз. Ошо 2019 башталды, бирок 2019 жана ковид
ситуациясы коронавирус. Ошо болбосо туризмди Вьетнамда полностью токтотту. Биз биякта ковидке чейин иштегенде 35-40 кыргыз балдар болчубуз. Баарыбыз жашпыз, көбүнчө туризм сферада иштегендер болчубуз. Ковид убагында болсо ошо жарымы чыгып кеткенге жетишти, жарымы биякта калып калышты. Анан эвакуационный рейс деп жана антип эметип атып, ошон үчүн Вьетнам баары чыккандан кийин границаны 2 жылга полностью жаап койгон. Ошондо 2020-22ге чейин анда жабып болгон экен. Анан кийин 23-төн баштап эл көбүрөөк келе баштады окшойт. 22ден башталды. 22ден башталды. Биринчи рейстер Алматы менен Астана шаарынан коюлду. Анан кийин Ташкент шаары кошулду. Ошол шаарлардан поток көп болду. Азыр Алматы рейсиндеги самолеттордо 70-80%тен биздин жердештер эйлейт, кыргыздар. Анан тур компаниялары көрүштү, спрос чоң экен, эмнеге биз Алматаны рейсине коебуз деп, эми көчө 27 февралда биринчи рейс ошо Бишкек Камрайн деп биринчи рейс келди. Спрос өтө чоң. Ал рейске билет практически жок болуп калып атат. Орундар жок, бош орундар жок. Анда ошол мониторингде жүргүзүп тура турбайсыңарбы? Биз эми Алматы аркылуу келип калдык негизичи. Бирок бизден кийин бир 2-3 күндөн кийин анан мына Бишкекке ачылды. Урматтуу турист болуп келет элек деген кардарлар дейбизби же туристтерби, мына келсеңер болот. Кыйналбай мына биздин балабызга жолугуп, биякта тамак иче албай атсаңар, ошол кочевникке барып ичсеңер болот. Анан эми ошол кафеңердин тагдыры кандай болот? Кандай иштеп атат, кандай иштетип атасыңар? Жакшы. Ошо биз 2016 ачканда 1 жыл кыйналдык. 1 жыл адаптация деген эме бар. Биз да өзүбүз да үйрөнүп, мындай кылалы, мындай көрөлү деп аракет кылып ошо эметтик. Анан ал убакытта болсо көбүнчө туристтер Россиядан болчу. Анан алар болсо мындай биздин тамактарды билишет. Ошол эле бизден манты, плов деген тамактарыбызды жакшы көрүшөт. Ошолор келип, ошолор бизден келип тамак жеп кетишчү. Бизде ачылгандан баштап биз чоң майни именно качествосуна беребиз. Бизде дайыма келип жүргөн кардарларыбыз баары билет, что кечки саат 8-ге жакын тамактын көбү түгөнөт. Кээ бирөө түшүнгөндөр макул деп эметишет. Түшүнбөгөндөр болсо күнү түн иштете бербейсиңер дейт. Күнү түн иштете бербейсиңер, мындай көп жасап салбайсыңбы дейт. Анан мен деле айтам, мен байке эже көп жасап койдук, калып калды мисалы. Мен аны эмне кылам? Морозилкага салам, холодильникке салам. Эртең менен сиз эле келдиңиз. Мен ошону эле чыгарып туруп ысытып берсем, уже дамы башкача болуп калат. Наразы болосуз. Качествосы, ана сиз наразы болосуз. Андан көрө сиз ушундай жок калды дегенге наразы болуп, зато эртең келип свежий тамак даамдайсыз. Чем жанагындай морозилкадан чыккан тамак уже башка даамдуу болуп калат деп ошол түшүндүрөм. Негизинде бияка келгенде издеп калат экенсиң да. Баягы мисалы үчүн вьетнамдыктардын тамагы башка, мисалы үчүн крокодилдин, анан кийин баканын эттери дейт. Аны биз мисалы үчүн жей албайбыз да. Жей албайбыз. Мындай көрөлү деп, экзотика үчүн деле көрөлү десең деле мындай бояңга такалып калат да. Анан болбой эле баягы тиги өзүбүзгө таандык тамактарды чын эле издеп калат экенсиң. Аякта бар болду экен, анан кийин издешип жүрүп, анан табыша албадык. Болгондо да көчөдө кетип барат. Табыштык го бири-бирибиздичи. Анан негизи ошо кочевник деген ошол кафе бар экен деп Кыргызстандан деле укканбыз. Анан көпчүлүгү ошол угуп келип атабы? Же мындай силерде реклама ар бир тиги отель менен иштешип, ошондой күчтүү жагын дагы карадыңарбы? Жок, бизде биз реклама жүргүзбөйбүз.
Вьетнамда болсо Instagram соцсети, ал биякта популярный эмес. Көбүнчө Facebook же Zalo деген эме бар, приложение. Ошол экөө больше в спросе, да, иштейт. Бирок биз эч жерден эч кандай реклама жүргүзбөйбүз. Бири-биринен угуп эле келишет. Анан биз болсо ошол эле мына Pegas компаниясында иштедик. Аякка деле рекламабыз жок. Көбү болсо биз ачылганда ошо мындай колдоп коелу деп эле мындай көбү ушунча жылдан бери биякта жашайбыз, баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз, болот досубуз деп анан сеникин мындай кошуп коелу деп жанагындай туристический карталарга ошону жака эле кошушат. Болду. Көбү биздин конокторубуз көбү болсо мындай кандай десем, экскурсияга баратканда бир автобуста отурушат. Тамак жакса, эмеси кандай десем, даамы жакса, алар болсо автобуста отурганда айтышат. Кочевникке бардык, көчөнү тамагын даамдап көрдүк, жакшы экен десе, тиги ошого эле казак бир туугандар, өзбек бир туугандар сурашат, ал каякта экен десе, маякта дешет. Анан кээде болсо ушундай ситуациялар болот. Чоң автобус токтойт. Ошо автобустан 40 киши пол түшүп биздин кафеге басып келишет. Биздин промоутерубуз бар, орус байке, калпак кийет, Кыргызстан деген футболкасы менен. Ал болсо айтат, кочевник биякта десе баары келишет. Ошол группадан даамдап көргөндөр баары айтат, жакшы экен дейт, жакшы экен дейт. Биз ошон үчүн качествого көп маания беребиз. Алар эртеси чыгып, башка экскурсия баратса, башка автобуска айтат. Ошентип бири-бирине эле мынтип жардама кыла беришет турбайбы? Биз биякта иштеген орус жигиттер көп айтат, жана Telegram баракчасында, Instagram баракчасында биз сени реклама кылалы дейт. Анан ал бекер эмес, ага акча сурашат, биз айтабыз, жок, биз андайга катышпайбыз. Доставка эмесине, системасына кошулбайсыңарбы, силердин кафеңер элдин баарына жагат, көбүнө жагып атат. Биз силерди мындай бекер деле кошо алалы, силер бизге кошулгулачы десе, биз айтабыз, жок, биз андайга катышпайбыз деп, биз только кафеден иштейбиз. Эми биз да ошол бир 2 чукурдай барып ичпедикпи? Тамагыңдычы, анан дайыма эл болот экен да. Анан кесек да күтүп калат экен. Ошон үчүн, ошондон чыгыш үчүн, мындай элди күттүрбөш үчүн дагы бир кандай аракеттерди көрүп атасың? Аракеттерибиз бар. Азыр 3 филиал иштеп атат. 3-үчү филиалды болсо мына ремонтун Кудайым буйруса бул жума бүтүрсөк, эмки понедельникке ачып иштетели дегенбиз. Ошондо кочевник 1, кочевник 2, кочевник 3 болот. Анан 3-үчүсү иштеп, полноценный иштеп эметип калгандан кийин тилегибиз ошо жайындасы Кыргызстанга барып эс алып кетели дегенбиз. Жерибизди сагындык. Улуу кызым Кыргызстанда жүрүп калды. Кыргызстанды сагынып суранып атат. Ошол жака барып эс алып келгенден кийин 4-үнчүнү ачалы деп атабыз. Уже жерди да таптык, контракттарды түзүп кол коюп, уже баарына даяр болдук. Ал филиалыбызды уже чоң кылалы деп атабыз. Чоң кылып, аякта болсо жанагындай биздикиндей чай ичкенге тапчан коюп, ошондой эмелерди кылып, ошондойго даярданып эметип атабыз. Кудайым буйруса ошо күзгүгө чоң кылып ачып алсак деген максатыбыз бар. Кыйырда жүрүп, мына момундай ишкерликти жүргүзүш баарынын эле колунан келе бербейт бул. Анан бул жумушчуларың кандай болуп атат? Же Кыргызстандан чакырып атасыңбы? Же бияктан эле тиги вьетнамдыктарды үйрөтүп алдыңбы? Жок, азырынча болсо Вьетнамда мындай закон деле жок, что обязательно вьетнамецтер иштеш керек деген. Бирок бизде көбүнчө вьетнамецтер жанагындай официант катару же идиш жууганга, же жанагындай келинчегим өзү повар, келинчегим кухняны өзү карайт. Алар болсо жанагындай артышып турап эметип даярдап берет, келинчегим өзү тамактын баарын өзү жасайт. Азырынча болсо ошо Кыргызстандан поварларды алып келип, ошолорду Кыргызстанда болсо кандай десем, башка мыкты ашпозчуларды издейбиз. Башка Кыргызстанда климат кичине башкачараак, эме
кандай десем, условиялары башкачараак. Биякта болсо постоянно ошондой влажность, жарко, продуктуну дагы эме туура сактаганды, эметкенди билиши керек. Ошон үчүн биз жакшы поварларды ал бияка алып келип, ошонун баарын үйрөтүп, эметип туруп анан кийин ошондой кылсак деген оюбуз бар. Эң сонун экен. Ана бул аренда жагы кандай болуп калат? Кымбатка отуруп калбайбы? Аренда жагы ташыганыңардын баары эле арендага кетип калбайбы деп атам да. Аренда жагы болсо биздики жакшы. Мени болсо канча жылдан бери биякта жүргөн үчүн көбү таанып, билип калган. Иштетет кафебизди, если биз арендага алсак, ошол жерде биз жөн эле арендага алып иштете албай отура бербейт экенибизди билишет вьетнамецтер. Биз менен жакшы условия менен жакшы контракттарды түзүшөт. Бизде биякта 2016-дан бери мындай бизде кыргызча айтканда биздин өкүл апабыз сыяктуу болгон вьетнамец апабыз менен атабыз бар. Коргоочулар. Алар бизди коргойт, колдойт. Ошо биз болсо контракт түзүп атканда болсо алар келишет обязательно. Алар келип биз жөнүндө айтып берет. Ушундай жаш көрүнгөнү менен ушундай иштетишкен, эметишкен десе анан вьетнамецтер ишенишет. Ошон үчүн бизге условиялары аренда жагынан жакшы. Башка бизнесмендерге караганда биз арзаныраак алабыз аренданы. И биз срокто болсо көп убакытка алабыз да. Анан ошого карап эме аренда жагынан бизге оңоюраак түшөт. Мына азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жана сага ошол өзүбүздүн бул менталитетти аябай жакшы билген, мисалы үчүн 5 бармак жасай ала турган, ошол кухняны, ашкананы түшүнгөндөр керек экен да. Ошол мына бияктан пайдаланып айтып койбойсуңбу, эмтеден баштап эле даярдана беришсин. Тилди да үйрөнүш керек да, туурабы, Мынакей. Ошо бизге болсо мыкты өз жумушун билген, тың, ответственный и что очень важно, пунктуальный повар болсо бизге андай поварлар керек. Бирөө эмес, экөө, үчөө керек болот бизге. Ошо если эме болуп калса, көрүп эметип алсаңыздар, кочевник баракчасына инстаграмдан деле кайрылсаңыздар болот. Ошол жактан таап алса болот, даректердин баары жазылган, телефондордун баары жазылган. Ал баракчаны болсо мен өзүм карайм. То есть жазган сообщение эмелер болсо түз эле мага келет. Поэтому ошол жактан кайрылсаңыздар болот. Жатакана жактары кандай болот? Биринчи камкордукту өзүңөр аласыңар да, туурабы? Биз болсо ковидке чейин мисалы иштеттик. Ковидке чейин бизде бир кафе, андан сырткарыда 3 точкабыз бар болчу. Азыр деле мынакей Кудайым буйруса үчүнчүсү ачылган атат, 4-сү дагы планда. Бирок биз канча жылдан бери иштеттик, биздин эме условиябыз анда сразу айта кетейин. Биздин условиябыз мындай: билетти болсо, визаны болсо биз өзүбүзгө алабыз. Жатакана жерин дагы биз өзүбүзгө алабыз. Жатакана жерин условияларын биз түзүп беребиз. Анткени мындай влажный климатта жаткан жерде обязательно душ менен кондиционер болушу керек. Анткени бияктан чыгып бир 10 метр басканда уже тердеп эметип баштайт киши. Ошого карап биз кондиционерин, душун и мындай жумуштан чарчап келгенде болсо, деп кичине кино көрүп алайынчы, эме көрүп алайынчы дегенге телевизор керек. Ошо бүт бардыгы шарт түзүп берип турбайсыңар. Условияларын биз түзүп беребиз. Жөн гана иштеп гана бериш керек экен да. Анан кийин ошол ишине жараша маянасын алат экен. Сөздүн кыскасы чамдагыла. Өзүнүн мындай эң мыкты ашпозчумун дегендер керек да болотко. Анан кийин боки эми мындай. Мына азыр туристтер келип атпайбы биздечи, эми баары бирдей эмес да, ар кандай да, туурабы, Анан бияктын өзүнүн мыйзамы бар, эмнелерди билиш керек. Мисалы, бул Ничан шаары жалаң ошо туристтерге эсептелген экен. Деги эле буяктын баскан турган аралдарынан бери эле жалаң туризм өнүп кетиптир. Мен ушундай байкап атам да, негизи ошондой жыйынтык чыгарып атабыз баарыбыз тең, апалар менен чогуу бирдикте. Анан мындай жайы кышы эле ушундайбы? Мында кыш деген барбы, күз деген барбы? Же дайыма ушундай аба ырайы
ушундай мындай жел жүрүп турат экен, өтө деле ысык эмес экен, мисалычы, же ушундайбы аба ырайы? Аба ырайы эми ушундай погодага жаңы кайда туруп баштады. Кыш мезгили Вьетнамда ошол декабрдан январьдын ортосуна чейин болот. Ал убакта болсо погода кичине сууктайт и жамгыр жайт. Сезон дождей деп коет. Тынбай жай береби? Жок, тынбай жааганы бир 5 күн, 6 күн болушу мүмкүн. Бирок мындай пасмурная погода болуп, булуттар болот. И температурасы кичине азая түшөт. Бирок Вьетнамда болсо именно Нячанг шаары бул жылы өтө суук болду. Бизге суук сезилди. Плюс 19, плюс 18 болгондо мектептерди жаап коюшат. Бул суук деп. Бизге ошого көнүп алган бул жылы баарыбыз 2 жолудан ооруп чыктык. Суукка көнүп албай. Ошо биздикилер тетиги ат башы жумалдан келгендер болсалар тоотмок эмес да. Ой, биякта деген жай турбайбы деп. Биздин туристтер бизге жайда эле сезилип атат, кыштан жайга келип калып. Биздин туристтерди вьетнамецтер көрүп алып таң калат. Баары бизде жанагы дубленка, баллоновый куртканы кийип, вьетнамецтер үшүп жүрсө, биздин туристтер болсо футболка, шорты менен сууга түшүп атышса, вьетнамецтер таң калат. Булар кантип үшүшпөйт? Бул эмне деген адамдар деппи? Ошентишет. Эми мына бизден көрдү, сени көрдү, Кудай буйрса дагы кардарларың, мисалы үчүн жердештериң, туугандарың, мына өзүң айтып атпайсың, мына Бишкектен ачылды деп же келип башташат, Кудай буйрса, анан кийин деги эле бияктын тартибин дагы айтып койсоң, эмне кылыш керек, аш өпкө ичип алып, же болбосо тиги мындай бир булгап, тияк биякты болбойт да, туурабы, Ошону да айтып кой, эми билип келишсин. Вьетнам шаарында, ушу Нячанг шаарында болсо, кандай десем, туристтерди сүйүшөт, сыйлашат. Кээ бир туристтер сиз айткандай ичкенди жакшы көрөт. Эми ичсе дагы жанагындай, мисалы пляжга чыгып, өзүнчө отуруп, мындай ичип, эметип алып, анан үйүнө барып жатып алса, жакшы, эч кимге зыянын келтирбей. Кээ бир туристтер болсо ошондой кылса дагы жанагындай чакка чыгып, сөгүнүп, уят сөздү айтып эметишет, персонал менен урушат. Андайларды вьетнамецтер жаман көрүшөт. Полиция жагы да болсо андайларды азыр катуу карап башташты. Анткени бул ситуация Вьетнамга жакпайт. Вьетнам эли болсо жумшак, сыйлуу. Если сиз дагы мындай сыйга таруу көрсөтсөңүз, алар сизди жакшы көрүп, жаныңызда дайыма жаныңызда болот дегеним да. Вьетнамда да байкадыңыз болуш керек, акчаны берип атканда да сыйымды көрсөтүш үчүн деп эки кол менен акчаны сунушат. Учурашканда да болсо мындай ийкемдүү болуп, мындай ийилип эметип турушат. Сиз дагы ошондой эле сыйды көрсөтүп, вьетнамецтер жакшы көрөт, сүйөт. Мына эми сага эркин микрофон, кыргыздарга, туугандарыңа кандай салам айтасың? Кыргыз элиме абдан ыраазымын, чоң рахматымды айтам кыргыз элиме. Атайын ушакта кыргыз жигит кафе иштетип атат деп, кыргыздар болсо канча аралык болбосун, канча алыстык болбосун, келип ошо даамын татып кетели деп эметишет. Бизде болсо ошо 2022 жылы туризм жаңы кайда өнүгүп баштаганда турист аз болчу. Мындай алып келгенде биздин конкуренттер болсо деп мындай чакырышат, тигиндей чакырышат. Жок, биз кочевникке баратабыз деп эметкенде баары таң калышчу. Эми конкуренттерибиздин көбүнчөсү орустар таң калышат. Неге элдин баары кочевникке барат, эмнеге барат деп. Анан биздин бир байкебиз аэропорт бияктан 40 километр аралыкта. Ошактын жанында система все включено менен отель бар. 4 мал тамак аш берилет. Ичимдиктери баардыгы бекер, бассейн, пляж баардыгы бар. Анан ошол байке күнүгө такси менен келип бизден тамак жечү. Анан мен сурадым, байке, тиги отелиңизде тамак начарбы, же тамак бербей атышабы, же ал системаны алып салды эле десем, иним
ушул атайын сага поддержка кылалы, сага жардам берели деп ошон үчүн ошол жактан бери такси менен келип атабыз дегенде абдан сүйүндүм. Ошондо дагы жүрөгүм жылып, кадимкидей деп кыргыз деп эметип сүйүнүп калгам. Ошон үчүн боор тартып, ошон үчүн кыргыз элиме чоң рахматымды айтам. Бизди колдоп, ушундай эметип, жардам берип, кыргыз деп күйгөнүнө мен абдан кубанычтамын. Ошон үчүн кыргыз элиме чоң рахмат. Неме сөзүбүздүн соңунда мынакей Шайыр апалар келбедиби бияка? Келип, Вьетнамга келип, мына Манас кийиминин даңазалап, даңктап кетти да. Көрүп алып, эмне болдуң? Ошол жөнүндө да кичине айтып. Сүйүндүм. Мен болсо как раз садикке балдарыма бараткам, көрүп алып, сүйүнүп, деп ошо апамдар бизге келатат деп сүйүнгөм. Сиздерди көрүп алып, кадимкидей кандай десем, Кыргызстанда жүргөндө болуп, жүрөгүм жылып, деп сүйүнүп эметип каласың. Келинчегим да болсо көрүп алып, апамдар деп видеого тартып алайынчы деп видеого тартып туугандарыбызга жөнөттүк. Апам атама жөнөттүк. Апам атам көрүп алып, деп алар да таң калып, аябай сүйүнүп, бүгүн болсо мен чын айтканда өзүмө келе берейин десем, келинчегим болсо жок, мен апамдарды барып көрүп, жолугуп, сүйлөшүп отургум келип атат, сагындым мен деп. Атайын ошо келинчегим экөөбүз чогуу келгенбиз бүгүн. Болот, чоң рахмат. Силерге рахмат. Мен биздин экөөбүздүн маегибиз биздин көрүүчүлөргө жагат болуш керек деп ойлойм. Анан албетте мен дагы ушул убакыттан пайдаланып, мына көп эле туристтер өзүң айткандай келип калышты, айрыкча мына Бишкекке ачылды деп аябай өзүң сүйүнчүлөп айтып атасың. Сөзсүз түрдө мына Качевникке келгиле, Болотко келгиле, Болоттун эшиги ачык. Өмүрүң узун болсун. Баке ушул кыйырда жүрүп, ушинтип Кыргызды таанытат элем деп, кыргыз элинин тамак ашын келип оозтуйуп кетсин деп, момундай бир эмес 3-4 ошо филиалын ачып атыптырсың. Бул дагы кыргыз элинин сыймыгы деп эсептейбиз. Мына биз жамаатыбыз менен айтып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Мына кеп мына баатыр деп айтып атпайбызбы? Сөзсүз түрдө эле бир чоң эрдик жасап, же болбосо бир кандайдыр бир ачылыштарды же ишкердикте, же болбосо да бир башка жакта эмес, мына кыйырда жүрүп дагы сенчилап Кыргызга кызмат кылса болот экенди биз түшүндүк, билдик. Ошон үчүн жамаатыбыз менен сизге ыраазыбыз. Бар болгой, үй бүлөң менен аман болгой. Кыргызстанга дагы барат элем деп атасың. Ошондо жөн барбай, албетте мына тарыхты мына ушинтип жаратат да. Ушинтип биз үчүн, кыргыз эли үчүн ушундай жакшынакай бир сонун тарыхты жаратып бергениң үчүн аман болгой, бар болгой. Рахмат. Кыйырдагы бир кыйын жигиттерибиздин бири Болоттон маек албадыкпы? Ошол Качевник деген кафеси бар. Болоттун келинчеги Бурул кызыбыз. Эми өзү жөнүндө кенен чонон тааныштырып кетсин. Бурул аты жөнүңдү дагы мен коем Бурул деп койдум, бирок сен эми өзүң ошол аты жөнүң ким болот? Кыргызстандын каягынан болосуң? Канча жаштасың? Болот менен кантип таанышып калдыңар? Ошол жөнүндө эми кеп кылып бер бизге. Менин атым Бурулкан. Негизи барып Бурулкан деп Бурул деп коюшат, эми атак толук атым Бурулкан. Өзүм 92-жылкы болом, 32 жашта. Көлдөн, Жетөгүз районунун Ак Терек айылынан болом. Ак Теректер барсыңарбы? Жалындырсык салам силерге. Салам баарына, өзүмдүн жерлештериме, ата-энеме баарына салам. Ошо атак Болот экөөбүз болсо 2011-жылы туризмде иштегенбиз. Мен туризмде окуп бүткөм өзүм. Анан туризмде иштеп жүрүп, ушу Пегас деген туркомпания аркылуу таанышып, Турцияда таанышып, анан кийин Таиландда чогуу иштеп экөөбүз үйлөнгөнбүз. Көп жерде иштедик, туризмде иштеген аябай жагат өзүбүзгө. Анан эң эле ыңгайлуусу, эң эле жакшысы Вьетнам болгон үчүн биз Вьетнамда калып,
иштөөнү чечкенбиз дагы. Анан жаңылбаптырбыз. Аябай соонун Өкүнбөйсүңөр. Өкүнбөйбүз, ооба. Аябай Анын ыңгайлуу. баарын эми Кудай буюрса болот айтып кетти. Жогоруда ана биздин көрүүчүлөр дагы көрүштү. Анан кийин баягы келинчегим ушул даражага жеткенге аябай колума кол болуп, бутума бут болуп, ошол максаттарыбыздын баарын бирге чогуу, ошол мына 10 жылдан ашып баратат. Ошол чогуу жасадык деп атпайбы? Анан көбүнчө кандай тамактарды жасап бересиң? Көбүнчө биз өзүбүздүн национальный тамактарды жасайбыз. Аябай спрос болгон эле ошол да чынында. Анткени бияк Вьетнамдын тамактары специфический болот да. Таамдары болот, жыттары болот. Ошого байланыштуу биздин тамактар аябай жакшы өтөт. Анан өзүбүздүн мындай традицияларыбызды бузбай жасаганга да аракет кылабыз. Кандай болсо ошондой кылып, ошого дагы аябай баалашат. Ошондо тамагың манты, плов, ошолорду жасап санап кетсең, ооба. Манты, плов, шорпо жасайбыз, пельмендерди, котлеттерди орус калкыда көп болгон үчүн аларга да ылайыкташтырып жасап беребиз. Анан эң негизгиси бул мындай доңуз эти жок да, эчтеке кошпой жасайбыз. Өзүбүз дагы, конечно, придерживаемся ошогочу, ошон үчүн кошпой жасайбыз. Ал дагы аябай баалуу биякта, анткени бүт эле жерде башка ашканалардын баарында эле доңуз эти колдонулат да. Ошондой. Мына биякта биздин шайыр апалардын арасында дагы көлдүк апалар жүрбөйбү? Ооба. Аларды көрүп алып, толкундадың өзүңчө. Тааныштыңбы? Тааныштым. Атайын көрөйүн деп болот ээрчип келгем негизи. Апалар менен таанышайын, көрөйүн депчи. Анан ушинтип сизге интервьюга татыш келип калдым. Жердеш апаларыңды көрүп калдың, Жердеш апаларым бар экен. Малатсы, аябай кыйын, шайыр, аябай энергичный апалар экен. Жактан ырдап беришти, бияктан ырдап беришти, деңизге чейин барышты. Эчтесе күндүн ысыгына карабай, малатсы, аябай азамат кыйын апалар экен. Керек болсо Манас атабыздын гимни дагы эле ушул жерде жаңырды. Ооба, Вьетнамда ырдашты. Кудай буюрса, апалардын каналына жүктөлөт, өзүнчө да жүктөлөт, сиздер да мындай таратышасыздар да. Ооба, албетте. Вьетнамдыктарга айтасыңар да, Албетте, биякта так эле бир местный блог тарткан аял тартып бүт эмеңердин баарын алып кетти, даныйларыңардын баарынчы обязательно Вьетнамдын группасына киргизем деп апаларды ырдаттык. Аябай ырдап беришти сонун. Андан тышкары биз эмне деген жерде жүрөбүз? Бурул, сен Азыр өзүң айтып койсоң. Вьетнамдын Ничангдын центринде турасыңар, так эле биякта 3 эле улица основной бар. Силер именно биринчи улицада жайгашкан экенсиңер. Силерге эң эле жакын бул мындай баардык нерселер жакын негизичи. Анан эң основной бул Винперлга обязательно барып кетишиңер керек да. Бул Вьетнамдын эң жакшы бир достопримечательностьтун бири. Бул целый остров, ичинде баардык мындай Вьетнамдын культурасын полностью көрө алсаңар болот да, бир эле островдун ичиненчи. Анан да жөн барбайсыңар, канатный дорога менен канча километр, 30 канча километр экенин эле унутпойм. Бирок аябай сонун. Бир 3 километрдей окшойт. Арал экен да мына жап-жакын көрүнүп турат экен. Демек ушуякты Винперлду сунуштайсың. Сунуштайм. Обязательно. Бул деңиз эмне деген деңиздин жанында турат? Южно-Китайский деңиз. Ал кандай болот кыргызча? Түштүк Кытай деңизинде жүрөсүңөр. Ошо эмне дейм эми, баарына жалпы салам. Келип тургула. Вьетнам аябай шаар сонун, бизге да ыңгайлуу, жылуу. Кыргызстандын мекенибизди албетте сагынып турабыз. Анан бат-баттан барганга аракет кылып, жакында барабыз. Thank you.